Смартфон сүйүүчүлөр үчүн iPhone телефону брендке айланды. Бирок сиз аны сатып алуудан абайлаңыз. Анткени бул кымбат баалуу телефондун коробкасынан iPhone үлгүсүндөгү телефон эмес, мындай болгон темир шаймандары чыгып калышы мүмкүн. Бул факты Ош шаарында катталды. Анда Ош шаарынын тургунунан алармандар Kia Sorento 2 үлгүсүндөгү автоунаасын алып, ордуна күрөө катарында 60 дана iPhone 14, iPhone 15 телефондорун таштап кетишкен. Бирок унаа ээси коробканы ачканда ичинен телефон эмес, темир шаймандары табылган. Бул боюнча Ош шаардык милициясы тергөө ишин баштады. Текшерип көрсө ойноп кетип же билинип калбасын деп, алардын баарын скотч менен неме алып, үстүнөн кебез менен же болбосо мындай дарат кагаз менен бекитип, анан скотчтоп койгон. Бул азыр эми ачылган, баягы шепилинде болгон. Ал эми моуну карасаңыз, бул ошо ачылды деп. Бул кылмышка шектүү катары 21 жаштагы кыз жана коён кайманаты бар уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Алар iPhone телефондорунун кутусуна атайын оор салмактагы буроолорду салып, кебезге уруп жасалгалап чыгышкан. Андан эч кандай шектенүүгө мүмкүн эмес. Мындай жасалма телефондор унаа ээсинин гана колуна келип түшкөн жок. Мындай болт салынган кутучалар шаардагы бир канча күрөөканаларга чейин коюлуп кеткени белгилүү болду. Кармалган кыз тарабынан бул мурда ушу телефон сатып иштегендиктен телефонду мынтип жасалып коюунун ыкмаларын билген. Анын айтуусуна караганда жүздөн ашуун коробкаларды сатып алып, ошол жердекилерден өзү топтоп, ушундай жасалма телефондорду жасап, ар жерге күрөөгө койгондугун мойнуна алган. Камакка алынган 21 жаштагы кыздын тергөөгө берген көрсөтмөсүндө мындай жасалма телефондон 100 дана даярдалганын айтып берген. Алардын баары аймактарга тарап сатка чейин чыгып кеткен. Учурда бул факты боюнча Жалал Абад облусунда да арыздар келип түшкөн. Коён деген каймана аты бар. Кылмыш чөйрөсүндөгү жарандын дагы бул фактыларга тиешеси бар экендиги тууралуу маалыматтар алынып, ал дагы ушул жана башка фактыга байланыштуу бул аталган жаран, коён аттуу баягы кылмыш чөйрөсүндө атка ээ жарандагы Ош шаардык ички иштер башкармалыгына киргизилген. Бүгүн алардын баш коргоо чарасы Ош шаар сотунда каралат. Ошол эле мезгилде дагы кошумча ушул жасалма айфондор боюнча маалыматтар азыр Жалал Абад областынан да бизге келип түшүп жатат, жана Ош шаарынан, Ош областынын аймагынан да келип түшүп жатат. Булар тууралуу дагы кеңири маалымат беребиз. Кылмышка шектүү 21 жаштагы кыз мурда Келечек соода борборунда телефон сатып иштегени маалым болду. Аталган жайда соода кылган ишкерлер да телефондун кутусунан болт чыгып калган учурга туш болгонун айтып, камерага сүйлөп берүүнү туура көрүшкөн жок. Бизге саткан балдар, олар бизди алдаган эмес, о жакта бир балдарды алдаган. Алар сатып кеткен, алар анан таныш балдар бизге алып келип ака мына телефон коюш, биз алганбыз. Бизде дисине болду. Ситуация. Биз кайра акчабызды алып алдык да. Бул информация боюнча ломбардка барсаңар болот. Мына эмнеде? Акыркы жылдары смартфон колдонуучулар арасында iPhone телефону кеңири жайылган жана көпчүлүктүн суроо талабында. Бирок бул үлгүдөгү телефондор алууда атайын PR коддор менен текшерип алуу сунушталат. Бул жөн эле коробкасы. Эми буну текшерсеңиз болот да. Мына телефонду мага сатып атат бирөө. Мен бул жактан жөн эле коробкасы менен экен деп окшош экен деп албаймын. Бул жактан текшеремин. Бул жактан имей коду бар, көрүп Ошол имей кодун карайсыз, акыркы 4 цифраны. Анан кийин бул телефондон карайсыз. Если телефондон салыштырганыңызда мына 0329 деп чыктыбы? Эми бул жакты карайсыз. 0329 өзүнүкү экен. Типа мен өзүмүнкү да. Ушинтип карап алышыңыз керек болот. Просто так башка совпадение менен алып койсоңуз деле сизге кийин проблема болот. Неге? Потому что коробканын телефону урдалган болсо, сизден чыга турган болсо, сизге келет да. Ошол жактарын карап алыш керек. Бул кылмышка тиешеси бар деп камакка алынган коён кайманаты менен таанылган Майрамбек Низамов буга чейин 4 жолу соттолгон. Эске салсак, быйыл 13 январда Ош шаарында белгисиз бирөөлөр бир кишини арматура менен сабап жатканы тартылган видео коомчулукта катуу талкуу жараткан. Үрөй учурган бул окуяда бир адам өлүп, дагы бир киши жаракат алган. Майрамбек Низамов ошол арматура менен сабалган жигит экени белгилүү болгон. Кошумчалай кетсек, Ош шаарында жыл баштан бери алдамчылык боюнча 2172 факты катталып, анын 2017-синин бети ачылган. Алмагүл Эркебайкызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.